Креативдин бизнес үчүн мааниси. Креатив бул силердин бизнес иш аракетиңерде туш болгон көйгөйлөрдү мүмкүнчүлүккө айландыруу үчүн жакшы бир ыкма же болбосо жакшы сапаттардын бири. Эгерде сиз өзүңүз жетекчи катары же болбосо сиздин командадагы адамдар креативдүү чыгармачыл ой жүгүртүүнү билген инсандар болсо, бул максатка ылайык нерсе. Эмне себептен? Анткени сиздер чечип жаткан көйгөйдү мүмкүнчүлүккө айландырууда чыгармачылык ой жүгүртүү жана болуп жаткан окуяга башкача бир өңүттөн карай алуу касиети бул сиздердин бизнес катары коомчулукка бир жакшы жооп бере аласыздар. Башка бир кызыктуу өнүмдү мүмкүн сунуштай аласыздар. Демек, креатив бул көйгөйдү мүмкүнчүлүккө айландырчу сапаттардын бири. Дагы бир нерсе, бул ошол креативдин негизинде сиздер өндүргөн өнүм бул башка бир өзгөчө касиетке ээ болот дагы, сиздерди башка рыноктогу оюнчулардан айырмалап турат. Сиздерге бир артыкчылык берип турат. Эми ошол креативдүү өнүктүрүүдө эмне маанилүү? Креативдүү өнүктүрүүдө өзгөчө чөйрөнүн мааниси зор. Анткени эгерде сиз өзүңүз креативдүү болуп, бирок сиздин айланадагы адамдар креативге ээ эмес, же болбосо коркунучтун негизинде иштеген, баягы өзүнүн кесибин сүйбөгөн, же болбосо ошол бизнеске бир жаңылануу киргизейин деген шыктануусу болбогон инсандар болсо, анда креативдүү бизнести деги эле бизнести өнүктүрүү татаал болот. Креатив сиздердин сервис же болбосо бизнесиңизге таасири болобу, ошол өнүмдүн баасына кандай таасири болот деген суроого мен жооп берет элем. Сөзсүз түрдө креативдин мааниси өтө зор. Эгерде сиздер өндүрүп жаткан бир өнүм креативдүүлүктүн негизинде өнүктүрүлгөн болсо, анын баасы артат. Баасынан мурда дагы ал өзү тарткылыктуу болот. Коомчулук дагы сиздердин сунуштап жаткан өнүмүңүздөрдү анын баасына гана карай эмес, анын функционалдуу сапатына карай дагы карашат да. Мисалы үчүн алгылыктуу компаниялар, IBM сыяктуу, YouTube, Amazon компанияларында иштеген тайпалар, алар сөзсүз түрдө ушул өзүнүн өнүмдөрүн жакшыртуунун үстүндө көп иштешет. Биз дагы Кыргызстанда ар бир компания жана ар бир бизнес айым же бизнес мырза ошол сапаттарга көңүл буруп, күндөн күнгө ошол сапаттарын артыкчылыктуу кылса, демек сиздер изденүүнүн үстүндө болосуздар дагы, жана ошол креативдүү өнүмүңүздөрдүн артыкчылыгы жогорулайт дагы, сиздердин кардарга сунуштаган өнүмүңүздүн баасы дагы артат. Креативдүү ой жүгүртүүнү кантип өнүктүрсө болот? Бул өтө кызыктуу суроо. Креативдүү ой жүгүртүүнү өнүктүрүү толук мүмкүн. Эгерде сиз буга чейин ошондой креативдүү ой жүгүртүп көрбөгөн болсоңуз, анда сиздерге мындай сунуштарыбыз бар. Мисалы үчүн, эгерде сиз өзүңүздүн командаңыз менен бир көйгөйгө туш болсоңуздар, бизнесиңиздерде, сиздер чогуу отуруп, кыргызда жакшы сөз бар, ийри отуруп түз кеңешели деген. Ошентип отуруп, чогуу ошол көйгөйдү кантип биз мүмкүнчүлүккө айландырсак болот, ошону мээ чабуулдар аркылуу дагы өзгөртсөңүздөр болот. Мисалы алалы, эгерде сиздердин компания кардарларды кабыл алуучу бир кызматты көрсөтсө, анан күндөн бир белгилүү мөөнөтүндө кардарлар келбей жаткан болсо, бул сиздер үчүн көйгөй. Демек, ошол маселени келгиле деп өзүңөрдүн команданын мүчөлөрү менен талкууласаңыздар болот. Мисалы, саат эртең мененки 9-дан 11-ге чейин бизге эч ким келбей жатат. Демек, аны кантип өзгөртсөк болот деп мээ чабуулун уюштурсаңыздар, сиздердин команданын мүчөлөрүнүн арасында сөзсүз түрдө кызыктуу ойлор пайда болот. Мына ошентип силер креативдүү ой жүгүртүүңүздөрдү дагы арттырсаңыздар болот. Дагы бир ыкмасы креативдүү ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнүн бул ар кайсы суроолорго тартынбастан жооп берүү. Эгерде бул жолу билбесеңиздер дагы, аны билбеген боюнча калып калбай, ошону изденип, окуп, алган маалыматыңызды жакынкы чөйрөңүз менен бөлүшсөңүз, бул дагы сиздердин креативдүү ой жүгүртүүнүн өнүгүүсүнө алып келет. Креативдүү идеялардан коркуш керекпи деген суроо.
креативдүү идеядан коркпош керек. Эгерде сиздер өзүңүз мүмкүн бир адаттан тышкары бир ойлорго дуушар болсоңуз, же болбосо бир идеяларыңыз коомчулукка кызыктай сезилип, бирок өзүңүзгө жаккан болсо, аны сөзсүз түрдө иш жүзүнө ашырууга аракет кылыңыз. Себеби кылбай коюу бул уят, кылып туруп катачылыкка ээ болсоңуздар, бул дагы жакшы тажрыйба сиздер үчүн. Ошондуктан, урматтуу көрөрмандар, сиздерге сунушум, эгерде сиздер адаттан сырткары башка бир ойлор, идеяларга дуушар болсоңуздар, ошону менен сиздер жакынкы чөйрөңүз менен бөлүшүңүз, башка адамдарга айтып көрүңүз. Эгерде ал адамдар дагы аны кабыл албаса, кабатыр болбоңуз. Сөзсүз түрдө ошол идеяңызды ишке ашырууга аракеттенип көрүңүздөр. Эми ошол идеяларды кантип бир жыйынтыкка алып келебиз деген суроодо кайра эле ошол креативдүү ой жүгүртүүгө тиешелүү болгон китептерди, стартаптарды өнүктүрүү боюнча адабий чыгармаларды да окусаңыздар, сизге жакшы жардам жана өбөлгө болот.